Нур телеканалдарынын берүүлөрүн түз эфирде чордондо программасы улантат. Анын мен Даткабек Шадамбек уулу алып барам. Саламатсыздарбы? Ош шаардык кеңешинин депутаттары март айында ушул акыркы сессиясын өткөрүшкөн, бирок ошол кырдаалга жараша бүгүнкү күнгө чейин иш алып барышууда. Ал эми биз бүгүн мына ошол эл өкүлдөрү эмне иш аткарууда деген теманын айланасында маек курмакчыбыз. Ал үчүн атайын студиябызга конок чакырганбыз. Ош шаардык кеңешинин төрагасы Урмонов Жапарбек Туратович студиябызга келген. Жапар мырза, студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Ушул алгачкы эле суроодон берип баштай берейин. Анда Жапар мырза, ушул бүгүнкү кырдаал аябагандай оор болуп атат. Бүгүнкү күндө ушул бир шаарда кырдаал кандай сиздин баамыңызда? Рахмат. Биринчиден силерден Нур телекомпаниясына ыраазычылык билдирем, ушундай мүмкүнчүлүк туруп бергенге, эл менен маалымат берип сүйлөшкөнгө. Албетте бүгүн тилекке каршы бүткүл дүйнө жүзү, анын ичинде Кыргыз республикабыз, республиканын ичинде шаарыбыздагы ушул тилсиз жоо менен, оору менен күрөшүп аткан мезгил. Бул ооруга түздөн түз иш алып баруу үчүн атайын өкмөттүн токтому менен Ош шаардык мэриясы бекитилген. Ош шаардык мэриясы бүгүн мэрия өзү баш болуп, тиешелүү кызматтар, ошол эле медиктер, милиция кызматкерлери жана ошондой эле шаардагы баардык кызматтар, андан сырткары бейөкмөт уюмдар, шаардагы аттуу белдүү жигиттерибиз, анын ичинде сөзсүз түрдө шаардын бир бийлиги катары биз дагы шаардык кеңештин депутаттары биргеликте иш алып барып жатабыз. Бир топ иштер жүрүп атат, бирок ошого карабастан мына өзүңүздөргө маалым болгондой кыйынчылык бар бүгүнкү күндө шаарыбызда дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге эскерте кетели, эгерде сиздерде бир ошол шаардык кеңештин депутаттарына же болбосо ушул төрагага тиешелүү суроолор болсо, экранда WhatsApp тиркемеси аркылуу бизге калтырсаңыздар болот. Эскерте кетели, чалуулар кабыл алынбайт, SMS аркылуу гана пикир калтырсаңыздар болот. Жапар мырза, ошол бул убакка чейин биз өзгөчө абалды дагы баштан өткөрдүк. Ушул 2 айга чукул шаар тургундары жалпы эле ошол эл үйүндө отурушту. Ошол мезгилде ушул шаардык кеңештин депутаттары кандай иш алып барды? Ошол канча депутатка жанагындай макулдук баракчасы же болбосо пропуск берилди? Рахмат. Эми өзгөчө кырдаалдар жарыялангандан баштап, атайын президентибиздин жарлыгы чыккандан баштап бардыгыбыз атайын мыйзам негизинде иш алып бардык. Айрыкча биз эл өкүлдөрү мыйзам чыгарчы орган катары биз дагы мыйзамды сыйлашыбыз керек. Шаарда атайын комендатура дайындалды. Ошол комендатуранын буйругунун негизинде иш алып бардык. Сиз жогоруда айткандай өткөрмөнү биздин шаардык кеңештин депутаттарынын бирине да берилген жок. Биз ушу эл катары, себеби мыйзамда ошондой экен, эл катары гана ушул элибизден кабар алып жардамдарды уюштуруп турдук. Мисалы айтатын болсок, ошол мезгилдеги эң керектүү болгон токтомдорду чыгарып берүү боюнча элге журтка керектүү. Андан сырткары албетте социалдык өзүчө акцияларды өткөрдүк. Бизден сырткары деле шаар боюнча көп иштер аткарылды. Мисалы үчүн айтатын болсок, биздин депутаттардын атынан бир 1000ден ашык адамдарга, социалдык жакта муктаж болгон адамдарга тамак ашчанан жардам берилди. Мындан сырткары медицина кызматкерлерине, күч органдарына тамак уюштуруу боюнча жана башка көптөгөн иштер аткарылды. Бирок бул кандай десем, бир гана биздин депутаттар баягы кээ бирөөлөрү суранат экен, биздин атыбызды айтпайлы болуңуздар депчи. Анан дагы бир нерсени айтып коюшубуз керек, элге мындай маалымат так жеткирүү максатында биздин шаардык кеңештин депутаттары эч кандай айлык албайт. Бул коомдук башталыштагы жумуш болуп эсептелет. Колунда бар депутаттар бардыгы ошол өздөрүнүн аймактарына жардам берди. Бирок ошол эле мезгилде мамлекеттик кызматта иштеген да депутаттарыбыз бар. Алар ушул түшүндүрүү иштери менен, элге маалымат жеткирүү менен алектендик десек биз жаңылышпайбыз. Мындан сырткары, мына өзүңүздөргө маалым болгондой чоң токтом кабыл алдык. Өкмөттөн ушул Ош шаарына 18 миллион сом акча каражат бөлүндү. Тамак аш жардам иретинде деп. Муну шаардык бюджетке кабыл алып элге жеткирдик. Мына ошол иштерди эл менен бирге чогуу алып бардык десек биз жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күндө ушул Борбор шаардан кийин эле ушул Ош шаарынын абалы күн санап күчөп бара жатат деп айтылууда да. Анан негизи эле ушул сиздер кыдырып көрдүңүздөрбү? Медициналык жана жабдыктар же болбосо ушул атайын бир каражаттар, кийим кечелери, дем алдыруучу аппараттар жетиштүү экенин барып көрдүңүздөрбү? Албетте биз тынымсыз байланышып, жетекчилиги менен, ошо медицина кызматкерлери менен тынымсыз байланышып, маалымат алып турабыз. Маселе бар, чоң эле маселелер бар. Мисалы үчүн бүгүн мынакей дем алдыруучу каражаттардын жетишсиздиги боюнча бардыгыңыздар көрүп атасыздар, кыйналып, себеби баягы эсептен нормадан ашык болуп көптөн 1000деген адам кайрылып атпайбы? Бул аппараттардын жетишсиздиги, дагы бир оор койгон бир чоң дагы жетишсиздик, мына мисалы үчүн скорый автомашиналарынын жетишсиздиги. 13 машина бар экен бүгүнкү күндө иштеген. Ошонун
көпчүлүгү кээде бузулуп калат дейт. Баягы ар кандай болуп скорый тартып жүргөн да учурлар болуп атпайбы, Фейсбуктан чыгат. Эми чында ушундай маселелер бар. Андан сырткары ошол эле баягы кийим кече каражаты жетишсиз эле, бирок бүгүнкү күндө ал маселе чечилип калды. Негизинен баягы дем алдыруучу аппараттар, андан сырткары мониторинг дейт, ушул жүрөктөрдү текшерип турчу ошол аппараттардын жетишсиздиги чоң көйгөй болуп турат. Негизи эми ушул маселелерди мындай чечүү үчүн ушул шаардык бийликке сиздер бир кат жолдоп же бир сунуш бердиңиздерби? Мисалы ушул акча каражатын кошумча дагы бир шаардык кеңеш бөлүп берүү жөнүндө. Туура. Албетте өзү негизи депутаттардын бирден бир иши баягы элге да маалымат жеткирип коюш керек. Биз шаардык кеңештин депутаттары же болбосо кайсы гана өкүлчүлүк депутат болбосун, бул мыйзам чыгаруучу орган болуп эсептелебиз да. Биз элдин ошол чогулган акча каражатын туура жакка бөлүшүбүз керек. Бул багытта 2 жыл бизде дагы отурум болду. Биз отурумда атайын ошол медицина тармагынын кызматкерлерин чакырып, тиешелүү тармактарды чакырып, угуп, андан кийин жергиликтүү бийликке биз атайын тапшырмада бергенбиз, сунушта бергенбиз. Эгер залчылык болсо, жергиликтүү бюджеттен акча каражатынан бюджетти кайра карап, жылдап берүү боюнча биз ошол сунушту бүгүн жергиликтүү бюджеттен күтүп жатабыз. Азыр эми ошондо сиздер сунуш бериңиздер. Бүгүн бизде зарыл болуп атпайбы? Алар кайрылдыбы, кайрылган жокпу ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрү? Биз сүйлөшүп атабыз, ооз эки дагы сүйлөштүк. Бүгүнкү күндө ошол баягы республикалык бюджеттен келип аткан акча каражатын иштетип, ошол республикалык медицина тармагынан дагы ошол жанагы аппараттар келиши күтүлүп атат. Эгер залчылык болсо беребиз деп атат, бирок бизге эч кандай кайрылуу түшө элек. Биз күтүп атабыз. Эгер кайрылуу түшсө, биз керек болсо бир күндүн ичинде чечим чыгарып берүүгө депутаттар даяр. Ушул биздин Борбор шаарда дагы айрым дары-дармектер мындай калбай калган көрүнүштөр, кымбаттап кетти деген мындай элди кооптонууга түрткөн ар түрдүү маалыматтар чыгып атпайбы? Кыдырып көрдүңүздөрбү? Ушул дары-дармектер мисалы кымбаттаган бир көрүнүштөр бар бекен, жок бекен шаардын ичинде? Бул боюнча маалыматтар алып турабыз. Кечээ күнү эле мынакей депутаттар менен биргеликте вице-мэр Асылбек Аманович өзү кошо кыдырып, тиешелүү киши органдар менен да кыдырды, аны көрдүңүздөр соц тармактардан. Эми негизинен бул жерде экиге бөлүш керек. Биринчиси баягы биз бүгүнкү күндө 15ке жакын мекеме уюмдар карап жатпайбы? Мамлекет тарабынан каржыланып жаткан ооруканалар. Ал жакта мен бүгүн да сүйлөштүм, кечээ күндө сүйлөштүм. Дары-дармек жетиштүү мамлекет тарабынан камсыздалган. Ал эми жеке аптекаларда, жеке жарандар сатып алуу үчүн аптекаларда негизинен кайсы маселе бар? Маселе мисалы үчүн арбидол жана ошон кээ бир дарыларды баасын кымбаттатып бергенден сөз болгон, бирок кымбатпы деп карасак бүгүнкү күндө такыр алар сатууда жок экен да. Айрым дарыларды көрдүк, бирок дагы бир нерсени элге мындай туура маалымат берип коюш керек. Ушул арбидол дагы бир ушундай маалыматтарды баягы соц тармактарда кээде туура эмес информация кетип атпайбы? Жардам тияткенде эле эл талашып, тартышып, жардам тийсе тийбесе делечи. Ушудан баасы көтөрүлүп кеткен ушул бар. Талап бүгүнкү күндө сатууда жок экен, ачык айтыш керек. Негизи калган мындай күнүмдүк керектелчү дары-дармектер жетиштүү деңгээлде экен. Баасын мындай айрым дарылардын өскөнүн көрдүк, бирок негизинен жетиштүү баасы сакталып жатат десек жаңылышпайсыз. Анан сурадык, дары проблема болбойт десек, Кудай буйрса бардык аптекалар жеткирип беребиз деп атат. Ушул биздин шаардын ичиндеги обсервациялардын абалы кандай? Мисалы булга чейин айрым жарандардан жанагы сиздер жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Республикалык бюджеттен каражат келип түшкөн депчи. Айрымдар ушул тамак аштын жетишпегендигине, айрымдар шарттын жоктугуна нааразы болуп келишет. Обсервациядагы негизи абал кандай экен? Туура айтасыз. Биринчи баягы карантин башталган өзгөчө абал киргизилген маалда айрым кемчиликтер болгон. Тамак аш жагынан, жатаканасы жагынан. Бүгүнкү күндө ушул кыдырып, маалыматты алып турабыз. Бир топ үйдөгүдөй тамак аш эми чындап жок эми. Ар ким нерсени каалаган жасап жейт да. Бирок баягы нормадагы керектүү тамак аштар бүгүнкү күндө жеткирилип берилип жатат. Бирок обсервацияны алгоритм өзгөрүп, менимче өзгөрүп жатат. Негизинен бүт бардык оорулар жатып атат да бүгүнкү күндө. Бир 15-16га жакын теле кызматтар бар бүгүн ушул жерде. Эми ушул биздин Ош шаарында абал мындай кооптуу деп айтылып атат да. Кооп деген ошол мүнөздөмө берилип атат да. Анан бул боюнча шаардын ушул жергиликтүү бийликтин аракетин эл өкүлдөрү кандай баалады? Сиздер кандай бааладыңыздар? Ушул биз 2 ай бою мына карантинде отурдук. Ошол мезгилде бир тиешелүү атайын бир чараларды көрүп, кошумча орундуктарды ачуу керек беле? Ошол медицина кызматкерлери менен биргеликте бир атайын анализ жүргүзүп. Эми чынын айтыш керек. Чындыгында биздин Ош шаардык мэриясы, сиз жергиликтүү бийлик деп айтасыз, башынан баштап эле мындай бир топ жакшы аракеттер жасады.
мери өзү баш болуп күнү түнү чуркап жүрүштү. Мынакей күндө 100дөн 200дөн орундарды бүгүнкү күндө деле ачып жатат. Буга бир гана аткаруу бийлиги же биздин эмес, шаардагы биздин жалпы ушул баягы менчиктин түрүнө карабастан жеке ишкерлер чыгып, өздөрү ушул больницаларын берип, мынакей шаарда бүгүнкү күндө мен билгенден 10дон ашык больницалар ушу жеке ишкерлердин жардамы менен ачылып, тартуулап кызмат берип жатат да. Бир топ иштер аракет жүрдү. Бирок айрым кемчиликтер да бар. Бул кемчиликтер эмнеден? Мына мисалы үчүн медицина тармагынан өзү ушул бир багытта тейлөөчү, же болбосо жолдорду көрсөтүүчү, система салуучу эрежелер болуш керек. Ушуларда бир кемчиликтер бар деп мен ойлойм. Андан башка кемчилик жок. Мисалга ушул мына акыркы 10 күн ичинде же болбосо ушул 15 күн ичинде кырдаал өтө күчөп кетти дегенде ушул ишкерлер жардам колун сунуп атат. Негизи бул жумуштардын баардыгын жергиликтүү бийлик аткарыш керек болчу да, Ош шаардык мэриясы аткарыш керек болчу. Бул кемчилик деп эсептелбейби? Биргеликте бизде мындай бүгүнкү күндө ушул жетерлик база жок болуп атпайбы? Базанын жоктугунан бүгүн мына ошолор менен эл менен, журт менен чогуу ушул иштерди алып барып жатат. Бүгүнкү күндө бул кырдаал Кудайга шүгүр дагы бир топ жөнгө салынып атат. Биз мындан арка дагы даярданышыбыз керек. Эртең дагы кандай болот, аны бир Кудай билет. Мисалга ошол шаардагы СЭС кызматкерлери бүгүнкү күндө ошол оору анализ жүргүзүп аткан ошол СЭС кызматкерлери да негизи алар бир божомолдуу түрдө бир ушул айларда күчөп кетиши мүмкүн деген бир божомолдорду бербедиби, мисалы жергиликтүү бийлик. Алар негизи ушул жүргүзүш керек болчу. Сырттан келген жарандардын бүт баарын эске алып ушул айларда күчөп кетиши мүмкүн. Алар тийиштүү, мындай жеткиликтүү иш алып барып жатабы? Мен чындап биринчи кезекте бүгүнкү күндө биздин медицина кызматкерлерине мындай баш ийип таазим этип, себеби булар биздин өмүрүбүз үчүн өз өмүрлөрүн кооптууга салып күрөшүп жатат. Ыраазычылык билдиришибиз керек. Бирок айрым учурда мен таң калган нерселер да бар, туура сиз айткандайчы. Биз ушул маселени көтөрүп будан 1,5 ай мурун атайын туруктуу депутаттык комиссияда, себеби элге биз маалымат бербесек иштеп жатат дегенде маалымат жетирип турбайбы? Ушул маселелерди көтөрүп караганбыз. Эртең күчөп кетсе эмне болот депчи. 2000–3000ге чейин орундар даяр болуш керек. Ошондо биз маселени көтөргөнбүз. Эгер керек болсо бюджеттен биз колдоп берелик. Мүмкүн бүгүнкү баягы аппараттардын жетишпей аткандыгы, керек болсо сиз айткандай орундар дагы бир керек болсо 2000–3000 орунга жеткирип даяр турушубуз керек депчи. Жетпеген ушундай маселелер болсо алып чыгыңыздар, колдон келишинче биз дагы колдоп берелик. Керек болсо жогоруда айткандай жергиликтүү бюджеттен колдоп берели дедик. Бирок ошол бойдон ошо сиз айткан СЭС дагы, медицина тармагындагы маселени көтөрүп бизге алып чыккан жок. Негизинде ошол сиздер каражат бөлүп берүүгө шаардык бийлик өкүлдөрү макул болбой жатканы аныкпы? Биз башка жактан булактардан каражаттар келүүдө азырынча каражат керек эмес, аппараттарды алууга биздин каражаттарыбыз жетиштүү дегендей маалыматтар дагы бизге жеткен маалыматтар боюнча. Эми мындай да, шаардык бийлик каршы чыгып атат деген менче бир аз туура эмес болуп калат. Мүмкүн алар ошол республикалык бюджеттен жетерлик акча бар. Бүгүн республикалык бюджеттен да акча бөлүнүп атпайбы, бүт республика боюнча келген акчалардан. Анан республикалык маанидеги мисалы үчүн ошол медицина тармагынан тейлөөнчү, ошол аппаратурадан ошолорду күтүп атат. Эгер залчылык болсо бизге сөзсүз алып чыгат, чогуу иш алып барабыз деген ойдомун. Эми ушул мындан ары жергиликтүү бийликтин орун алдын алууга ушул иш аракеттерин сиздер ошо көзөмөлдөйсүздөр да. Сиздерде кандай бир пикир сунуштар бар? Шаард кеңешинин депутаттары, жеке өзүңүздүн атыңыздан. Туура эле. Эми бүгүн бир гана мэр эмес, бүт эл, журт баардыгыбыз чогуу аракет кылып атабыз. Себеби ар бир адамдын өмүрү биз үчүн кымбат. Бул багытта биринчи кезекте элге жакшылап түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Санитардык нормалар деген бар ушул багытта. Андан сырткары сиз айткандай дагы бир нерсени мен кошумча айтып кетким келет. Эң биринчи кезекте ушул медицина тармагы мындай өзүнчө атайын бир иштерди алып барыш керек деп ойлойм да. Мына мисалы үчүн бизге жеткен маалыматтардан Ноокат районунда биринчи кезекте оору ушул жерде болбодубу? Булар Очого. Анан бир топ тажрыйба алып калды да. Алып калып, ал жерде мен билбейм, маалымат туура түшүнбө, Ноокат районунда бул оору боюнча такыр бир өлүм болгон жок деп айтып атат. Андан кийин дагы бир
демек өзүнүн бир дарылуу ыкмалары болсо керек деп ойлойм да. Ушуларды эмне үчүн тартпайт республикалык деңгээлдечи. Андан кийин ошол эле мезгилде мынакей биз бүгүнкү күндө баардыгыбыз кычкылтек менен дем алдырчу аппараттар жетишпейт деп безилип атабыз. Ал жерде ушул борборлоштурулган кычкылтек менен дем алыштырган бүт больницаны ушундай жасабаштыр да. Бир чыгым болгон, бирок аз чыгым да. Ушул системаларды эмне үчүн тартпайбыз? Ошол нерселерди ушу борборлоштурулган медицина тармагы жасаш керек болчу да, өкмөт тарабынанчы. Бирок ушулардын болбогону албетте бизди өкүндүрөт. Биз ушундай сунуштарды практикага колдонууга сунуштайт элек. Андан сырткары орундарды күчөтүш керек. Эгер көбөйтүш керек, кечиресиздер. Мына бүгүн көрүп атасыздар, керек болсо мынакей жаңыдан бала бакча бүтүп атат. Бизде даяр болгон шаарда. Буларды дагы убактылуу больницага беришибиз керек. Убактылуу. Качан Кудай буйрса мынакей жакшы күндөр алда болот сөз. Мына аракет кылып атабыз баардыгыбыз, оңдойбуз. Буйрса ал бүткөндөн кийин кайрадан жакшынакай бир сырдап, ремонттоп, жууп тазалап кайра иштесек болот да. Негизи ушул сунушту бердиңиздерби? Шаардык бийлик дагы бир азыр берип атабыз. Ишкерлерге гана ушул көз каранды болуп аткандай болуп атат да, ушул шаардык мэриячы. Жок, бул сунушту бүгүн да сүйлөштүк, буну эми беребиз. Эми бересиз. Эми дагы кошумча болсун деп атабыз, алда даярданыш керек да дагы. Эми Жапар мырза, андан тышкары бир ушул ордон тышкары дагы бир суроолор бар эле. Ушул шаардык кеңештин депутаттарына дагы ушул эл арасында, коомчулук арасында, соц тармак арасында ар түрдүү пикирлер айтылып келет. Аны өзүңүз деле билесиз. Шаардык бийлик ушул бийликке шаардык кеңештин депутаттары аябагандай элпек, тили алчак, мисалыга мэрдин сөзүн эки кылбаган ушундай аябай элпек деген мүнөздөмөлөр берилет да. Сиз буга кандай жооп берет элеңиз? Мисалы мен мэрди эми сиздер шайлагансыздар. Эми буга мындай чачалабай турусын айтыш керек. Негизи бүгүн коом өнүктү да, соц тармактар өнүктү, талап мурдагыдан күчөдү чындап элечи. Азыр ким эмне иш аткарып атат баардыгы көрүнүп турчу заман болуп калды. Анан элге дагы бир нерсени жакшылап түшүндүрүш керек. Элде дагы мындай түшүнүк да, бир депутат келип шайлоодо да ошентип атпайбы, бир келип көчөнү оңдоп берет, же болбосо жарыктандырып берет деп. Депутаттардын иши мыйзам чыгаруучу органбыз. Эл тарабынан түшкөн сунуштардын баардыгын эске алып туруп, мына жылдын башынан баштап бюджетти бөлүп беребиз. Анан ошол бюджеттин аткарышын көзөмөлдөйбүз. Депутаттардын негизги милдети ушул болуп эсептелет. Элдин ичиндеги көйгөйлөрдү бийликке жеткирип болуп эсептелет. Анан албетте ар бир депутат өзү атайын жергиликтүү кеңештин депутаттарынын укугу, милдеттери жөнүндөгү мыйзам бар. Ушунун негизинде иш алып барат. Сиз айткандай жанагы көз каранды же болбосо сөздөн чыкпайт дегенге мен каршымын. Мынакей өзүңүздөр деле биздин акыркы сессияларда онлайн режимде көп жетпей калат да. Биздики депутаттар мен бүгүнкү күндө аябай ыраазы болом. Ошол сессияга алып чыгып сессиянын деңгээлинде көтөрөт маселелерди. Ошол жерде ачык, аябай мындай кыйчылдашып, талаш тартышканчылар абдан көп. Мен керек болсо ошол шаардык кеңештин сайтында бул биздин сессияларыбыз баардыгы сакталган, кирип көрсө болот. Эмнеге биз мындай элде ошондой түшүнүк бар. Ошол жерде талашып тартышып отуруп бир пикирге келебиз да, көбүнчөчү. Ошонун эсебинен мынакей бүгүнкү күндөгү мына ооруларды эске алганда шаар бүтүп алда карап жылды. Ошол иш аракеттердин алдында. Мен ойлойм, албетте ар ким ар кандай баа берет. Менче жасалган иштерге эл жыйынтыгын берет деген ойлойм. Мисалы ошол эле учурда бир айрым бир маселелерди чечүүдө, ушул сиздер ушул көзөмөлдөн өткөрүүдө, депутаттардын талкуусуна коердо, мисалы бир чиновниктерден дейбизби, же болбосо бир ак үйдө отургандардан дейбизби, кимдир бирөөлөрдөн ушундай бир кысым, ушул фракция башчыларына кысым болгон көрүнүштөр болдубу бул убакка чейин? 4 жыл барган. Жок, андай жок. Таптакыр болгон жок. Эми билбейм, бизге билинбей артынан болушу мүмкүн, эми ал айтылбайт да болсо делечи. Бирок бизге жеткен маалыматтардан мага бир төрага катары официалдуу түрдө ушундай болду, кысым болду, же болбосо мындай деген сөз укпадым. Жапар мырза, эми мына ушул алдыда ушул күз айларында шайлоо келе атат да. Шайлоо келе атат. Анан пикириңиз кандай бүгүнкү күндө сиздин? Туурусын айтсам, шайлоо жөнүндө такыр аз ойлонгонго мүмкүн болбой жатат. Себеби көрүп атасыздар, шайлоого чейин кандай болуп атат, канча адамдар мына биздин арабызда жүргөн мындай тоодой болгон агаларыбыз өтүп аткан учур болуп атат. Шайлоо жөнүндө азырынча биз такыр ойлоно элекпиз. Мен жеке өзүм такыр ойлоно элекмин. Эми баягы сиздер ушул 4 жыл ичинде шаарга кызмат кылдыңыздар. Ар бир адам эле жумуш жасап бүткөндөн кийин артын кылчайып карайт да.
Негизи сиздер ушул өзүңүздөрдүн мөөнөтүңүздөрдө 4 жыл аралыгында ушул иштер жасалды, ушул иштер эл үчүн бир пайдалуу болду деп санап бере аласыздарбы? Сөзсүз. Кандай жумуш? Ошолордон айтып коесузбу? Биринчиден, мен биринчисин айта алам. 4 жыл ичинде 2017 биз баштаганда 2016 шайландык, 17 бюджетти бекиттик. Ошондо шаардын бюджети 847 миллион болсо эле, мен оюмда 847 миллион болуш керек. 4 жылдын арагында 1 миллиард 325 миллион сомго чыкты. Демек, жыл сайын өсүү болду. Бул биринчиси. Экинчиси, мен дагы жогоруда айттым, шаарда бир топ жакшы иштер болду. Атап айтатын болсом, ошол эле Кулатов кичи район. Мына биз бардык. Эми мындай да, негизи идеяны, акчаны берип берген бизбиз да. Депутат эч убакта бир көчөнү айта албайт деп айттым го. Кулатов кичи районуна барды чогултуруп, албетте муну мэрия да колдоду, алар ишке ашырды, мынакей чоң иштерден. Мына стадион жөнүндө айта турган болсок, мына жылкы өткөн иш-чарада мисалы үчүн Ош шаары түрк тилдүү өлкөлөрдүн маданий очогу болду. Бул иш-чараларда негизинен шаардагы мынакей жаңы больницалардын ачылышы болду, бала бакчалардын ачылышы болду. Ушулардын баардыгында депутаттардын чоң салымы бар десек биз жаңылышпайбыз. Эң негизги бир нерсени айтам. Мен баш көтөрүп, кийин артта бир тарыхка жакшы кала турган нерсе, биз шаардык кеңеш 45 депутат, оппозициясы бар 3 партиядан турган, позициясы бар 3 партиядан турган көпчүлүк коалиция. Эч убакта мисалы үчүн көпчүлүк коалиция оппозиция чыкса бир маселени көтөрүп, жок, булар өтпеш керек деп каршы чыгып турган жок да. Керектүү учурда дайыма аларды колдоп турду. Туура иш болсо, шаарга керектүү болсо, мыйзам болсо. Ошол эле мезгилде оппозиция дагы жок, сөзсүз биз оппозициялыгыбызды көрсөтүшүбүз керек деп шаар үчүн өсүп өнүгө турган демилгелерди каршы чыккан жок. Туура сөзүн айтты да. Ынтымак менен иштеп бардыгыбыз бүгүнкү ошол шаардын өсүп өнүгүшүнө чоң салым кошту деп мен айта алам. Ошол сиздердин убагыңыздарда эле сиздер иштеп турган мезгилдерде мына ушул өзүңүз жакшы билесиз, мурдагы мэрдин тушунда ушул жайкы сахна курулган да. Ал коомчулуктун бүгүнкү күнгө чейин бир топ сынында, мисалы экономисттер сындап келишет, ошол биздин шаардык бюджет казынабыз максатсыз пайдаланып калды деп. Буга кандай пикирдесиз? Сиздер колдоп бергенсиздер да. Туура. Мындай да, идеяны мэрия алып чыгат, негизи титулдук листеп коебуз биз. Жалпы мисалы үчүн курулуш тармагына 200 миллион же 300 миллион деп алып келет да, биз ошол жалпы сумманы бекитебиз дагы, калган ишти иштин ичинде аткарат. Жоопкерчиликтен да качпайбыз. Аны негизи мэрия жасаган, көтөрүп чыгып же. Бирок бир жактуу ал туура эмес дегенден да мен алысмын. Ошол эле мезгилде ошол эле мынакей журналисттер деле жакшы деп мактабады беле ошол күндөрү. Баардык чогуу ачпадык беле. Бүгүн мындай деп атабыз да, Акбура дарыясын эртең дабоң деп бул. Биздин шаардагы эки өзгөчө биз Кудай берген касиеттүү тармактарыбыз бар да. Бул Сулайман тоосу, туристтерди тартчу. Анан ошол Акбура боюнун жээги. Бирок сапаты жөнүндө, кеткен акча жөнүндө албетте ага тиешелүү адамдар өздөрү жооп бериш керек. Бирок ошол эле учурда сиздер көзөмөлдөгөнсүздөр да, эми ошол курулуп аткан мезгилде бул максаттуу, максатсыз эмеспи деп ошол жергиликтүү бийликти сиздер көзөмөлдөп турасыздар да. Бир талап кылган эмессиздерби? Талап бизге алып чыккан долбоорду көргөнбүз. Бирок чынын айтыш керек, эми макулдашуудан бизден өткөн эмес, туурусын айтышыбыз керек. Бирок каршы турган эмеспиз, бизге деле жаккан. Ошол мезгилде мындай коомчулукту бизди кошуп баарыбыз көнгөнбүз да. Бүгүн деле мен мисалы үчүн жеке мисалы үчүн ал туура эмес болгон дегенден мен алысмын жеке өзүм. Бизде ошол шаар тургундарынан дагы келген суроолор бар экен. Саламатсыздарбы дейт, Ош шаарында ички маршруттук каттамдарды токтотпой турсаңыздар болобу дейт. Же ошол кошумчалап эле айта кетейин, же кырдаалга жараша биз ушул убактылуу чектөөлөрдү коюп, ички каттамдарды, ушул маршруткаларды токтотушубуз керекпи? Эми маршруткалар жөнүндө азыр атайын бизде ушул абалга жараша иш алып баруучу комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия негизи чечимди кабыл алыш керек бул боюнча. Бирок мүмкүн болушунча ири соода борборлорун, адамдар көп каттаган жерде, мына Бишкек шаарында көрүп атпайсыздарбы? Чоң баягы соода түйүндөрүнүн ээлери өздөрү карантинге байланыштуу жаба баштады да. Эми ар бирибиздин мисалы үчүн адам канчалык көп жүрсө, ошончолук бири бирибизге оор кетип атат да. Оорунун токтотуунун бирден бир жолу дагы эл дагы түшүнүп мына көчөдө кетип атканда бири бирибизди көзөмөлдөп,
аралыкты сактоо боюнча, гигиенаны сактоо боюнча, маскаң барбы деп ошо активдүү аракет кылышыбыз керек да. Маршруттук ички маршруттар боюнча менде азырынча маалымат жок. Муну комиссия өзү чечим кабыл алыш керек. Эгер мүмкүн маршрут таксилерди токтотуп, чоң токтотсок дагы чоң автобустарды, троллейбустарды токтотпошубуз керек. Ошол эле учурда ошого эле улай да. Бизде түшүндүрүү иштери кандай болуп атат? Мисалы, бул убакка чейин ушул шаарды сиз өзүңүз бир байкап көрдүңүзбү? Түшүндүрүү иштери жетиштүү, жеткиликтүү деңгээлде болдубу? Биздин жарандар ушул Ош шаарынын тургундары ушул аңдап, билип түшүндүбү ушул оорунун канчалык күч экенин? Түшүндүрүү иштерин бир топ аракеттер болуп атат. Мен ойлойм бул дагы жетиштүү деп эсептебейбиз. Баягы түшүндүрүү иштинде аркылуу туруп бар экен да. Мисалы үчүн биринчи ошол түшүндүрүү иштери санитардык нормаларды сактоо жана башкалар болсо, экинчи мезгилде аларды басып, мына мисалы үчүн Бишкек шаарында болуп аткан баягы ызы чууларды же башкаларды көрсөтүп атабыз. Эл ошо менен кайра андан сайын да кетип атат да. Биз көбүрөөк оор болгондо эмнелер жасаш керек? Эмне иш аракеттерди көрүшүбүз керек? Үйдө кантип пайдаланышыбыз керек? Ушуну саламаттык сактоо бир атайын официалдуу министрлиги берсе көбүрөөк жакшы болот эле деген ойдомун да. Себеби көрүп атасыздар, азыр интернет бактарында, социалдык тармактарда бирөө үйдө жатып мындай дарылаш керек дейт, экинчиси башка вариант айтып атат. Адамдар кайсы дарыны ичип дарылашты эле билбей атканчылар көп болуп атпайбы? Ошого мүмкүн болушунча биринчиден көчөдө жүрүүнүн эрежелери боюнча, үйдө отуруу боюнча дагы мындан ары дагы күчөтүшүбүз керек. Ошол менен бирге кайсыл учурда больницага барып жатыш керек, кайсыл учурда үйдө кантип дарыланыш керек, ошолор боюнча көбүрөөк маалымат бериш керек. Күчөтүшүбүз керек маалымат. Бүгүнкү күндө ушул биздин өкмөткө дагы бир топ сындар айтылып келет да. Бул убакка чейин дагы өкмөттө дагы бир топ алмашуулар болуп, техникалык өкмөт келип калды. Анан ушул өкмөттүн ишине сиз шаар тургуну катары, Кыргызстан жараны катары кандай баа бересиз? Бүгүнкү күндө сиз кандай кемчилдиктерин байкап атасыз? Эми туура бүгүнкү күндө өкмөттүн баардыгы иштеп атат дегенден алысмын. Албетте өкмөт мүчөлөрү, өкмөт башчысы болуп бир топ иштер аракет жасалып атат. Бирок мени бир абдан шаардын жеке тургуну катары тынчсыздандырган бул мынакей ушу медицина тармагы. Бул маселе ушул оору башталганда январь айында башталды. Тиги Кытай Республикасында деп. Бизде карантин март айында болду. Мына 7-нчи айга өтүп атабыз. Алдын ала кээ бир системалык түрдө жанагы эле биз айткан ушул орундарды алдын ала уюштуруу, ошол эле мезгилде медицина кызматкерлерин өзүн даярдоо, медицина кызматкерлеринен кошумча мына мисалы үчүн бүгүн айтылып атат, мүмкүн ушул жогорку окуу жайдын медицина тармагындагы студенттерин, мугалимдерин алып, мүмкүн поток кылып окуудан өткөрүп даярдап алардычы. Ушуларды алдын ала даярдасак, ушул кемчиликтер кетти десек биз жаңылышпайбыз. Ошол эле мезгилде техникалык каражаттар, мына тейлөө айттыңыз го жогоруда. Ошол кислород менен камсыздай турган техникалар, мынакей шаарыбыздагы бүгүнкү күндө мына скорыйдун жетишпей жаткандыгы бар кемчиликтери. Эң негизгиси мен ушул медицина тармагындагы жогорку кызматта турган жетекчилер жетишелик өзүнүн ишин алып барбай атат деп айтат элем. Эми бүгүнкү күндө бизге ушул Ош шаарында жаңы техникалар, жабдыктар алынып келип атпайбы, медициналык жабдыктарчы. Эми аларды иштетүү дагы бир топ көйгөй жаратат да. Ошол биздин медициналык кызматкерлер даярбы, даяр эмеспи аны иштетүүгө деген дагы. Негизи даяр десек болот. Эң негизги маселе бүгүн ошол биздин медицина кызматкерлери чындап чарчады, кыйналды. Бир топ медицина кызматкерлери бүгүн ооруп атат. Айрым көзөткөндөр болду. Ушуларга түрдүү тармактан колдоо боюнча дагы бир иштерди алып барышыбыз керек болчу да. Мен ойлойм, келген техникаларды биздин медицина кызматкерлери эптеп кетет деген ойдомун. Жапар мырза, азыр бизде ошол жарнамалык тындоо бар, андан соң кайрадан эфирибизге кайтабыз. Биз түз эфирдебиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Ошол экрандагы WhatsApp тиркемесиндеги номерге өзүңүздөрдүн пикириңиздерди, сунушуңуздарды калтырсаңыздар болот. Биз жооп алып берүүгө даярбыз. Ал эми Жапар мырза, ошол бизге көрүүчүлөрдүн дагы бир суроо келген экен. Ош шаарындагы ушул мыйзамсыз деп салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдү көзөмөлдөйсүздөрбү дейт.
Албетте муну биринчи кезекте аткаруу бийлиги көзөмөлдөйт. Андан сырткары бизде атайын туруктуу депутаттык комиссия бар, ушул багытта иш алып барган. Ушул комиссия дайым маалыматтарды алып, көзөмөлдү карап турат, көзөмөлдөн өткөрүп, ушул мыйзамсыз курулуштарга байланыштуу бир маалымат берип кетейин. Биздин ушу чакырылышта эң чоң маселелерден бири биз шаарыбыздын 2025-жылга чейинки ген планын бекитип бергенбиз да. Эми бүгүнкү күндө ошо ген пландын ичиндеги деталдык пландаштыруу бөлүгү деп коебуз. Бул ошол шаарда кайсыл жерде көп кабаттуу үйлөр түшөт, кайсыл жерде эс алуу парк болуш керек, кайсыл жерде дагы жөнөкөй үйлөр болот, ушунун баардыгы көрсөтүлөт да. Ушул боюнча иш алып баратабыз, бирок чоң маселе болуп атат. Бул маселе ушул Сулайман-Тоо билесиздер, баягы кургак зона кирип калган да, буферный зона деп коебуз. Ушул боюнча маданият, туризм министрлиги менен өтө чоң бүгүнкү күндө тирешүүдөбүз. Себеби алар шаардын кандай десем, жарымын эле ошол коргоо зонасына киргизе алган да. Коргоо зонасына киргенден кийин бүгүн ошол биздин ишкерлер алар менен сөзсүз түрдө барып макулдашууга туура келет экен да. Макулдашууга барганда эмне болот? Эгер баардыгы эле каршы болсо, онда биз макулбуз да. Биринчи өтпөйт бул жерден, барат, анан кайсы бир деңгээлде кыдырат кабинеттерде, кайда макулдук алып келген ушулар болот да. Бул эми жөн эле мындайча айтканда буттоосу болуп эсептелет деп ойлойбуз да. Биз ошого бир аз каршы туруп атабыз. Ушул маселе чечилип калса, мына биз ушу кеткичекте ушул ПДПнда бекитип берип кетели деген ойдобуз. Эгер ушул ПДП бекитилип калса, баягы мыйзамсыз курулуштар деген нерсе өзүнөн өзү жоголот да. Себеби ал жерде дана так көрүнүп калат. Кайсыл жерде канча кабат үй түшүш керек, кайсы көчөлөр жаңыдан ачылыш керек, кайсыл жерде сейил бактар болуш керек, кайсыл жерде мектеп, баардыгы көрүнөт. Буюрса, бул баардыгы өзүнөн өзү ушул документ менен жолго түшөт деп ойлойм. Айрым бир кызыкчылыктар үчүн ушул кабыл алынбай жаткан жокпу? Жок. Биз шаардык кеңештин депутаттары көбүрөөк ушуга чуркадык. Тескерисинче биз алдыга жылдырганга ар бир ай сайын эле көтөрүүчү маселе ушул болуп калган да. Бир гана бул жерде мен жогоруда айткандай, маданият министрлигинин өкүлчүлүгү менен азыр мындай тил табыша албай атабыз. Алар башка нерсени каалап атат, мен айткандай көбүрөөк зонаны киргизип алып, биз мүмкүн болушунча албетте Сулайман-Тоо биз үчүн касиеттүү тообуз, сакташыбыз керек, бирок белгилүү деңгээлде болуш керек деп ойлойм да. Шаардын жарымы болуш керек. Рахмат. Ушул өзүбүздүн суроолорго айтып келсек да, Жапар мырза, ушул жогорку кеңештин депутаттарынын ушу эс алууга чыгып кетүүсү коомчулукта бир топ кызуу талкуу жаратты, ушундай кырдаалы депчи. Эми сиз деле жогорку кеңештин депутаттарын шайлагансыз, мен деле шайлагам. Ошол шайлоочу катары сиздин пикириңиз кандай? Бүгүнкү күндө ушул бизге бир кандайдыр бир мыйзамдар керек болуп аткан жокпу? Же болбосо ушул медицина тармагына каражаттарды бөлүп берүү кошумча? Туура айтасыз. Коомчулукта дагы абдан чоң маселе болуп сөз болуп атат бул боюнча. Эми негизи жогорку кеңештин депутаттары деле ал биздин жарандарыбыз, биздин граждандарыбыз. Мыйзам боюнча дем алууга чыкканга акысы бар. Ошо регламентте ошондой көрсөтүлгөн болуш керек менимче. Мен ойлойм, жакшылыктан үмүт кылып тура берели. Абал мындан ары да бүгүнкү күндө өкмөт иш алып барып жатат. Ушул бүгүнкү кырдаал боюнча. Эгер мындан ары да курчаса, сөзсүз түрдө алар кезексиз сессия чакырып, бул маселени карайт деген ишенимдемин. Рахмат. Жапар мырза, ошол бизде убакыт аягына чыгып калгандыгына байланыштуу ошол сизге эркин микрофон берели. Рахмат, урматтуу шаардыктар, урматтуу кыргыз элибиз. Албетте бүгүн элибизге, шаарыбыздын элине абдан кыйын учур болуп турат. Бирок биз ишенебиз, бул үчүн жалпы мамлекет башчыбыз, президентибиз өзү баш болуп, өкмөтүбүз, өкмөт мүчөлөрү, шаар бийлиги, шаардык кеңештин депутаттары баардыгыбыз аракет кылып, бир гана биз эмес, коомчулук элибизде аракет кылып жаткан мезгил. Элибизде жакшы сөз бар. Жаманчылыкты аманчылык жеңеттейт. Кудай буйрса, жеңишке жетүүчү жакшы күндөр алдыда. Анын үчүн мынакей мен жогоруда дагы бир жолу айтып кетейин. Биздин медицина тармагынын кызматкерлери өз өмүрлөрүн кооптуу болсо дагы биздин өмүрүбүз үчүн абдан жакшы күрөшүп атат. Биз буйрса жакшы ийгиликтерге баардыгыбыз бири-бирибиз менен сабырдуулук менен, ынтымак менен, бири-бирибизди түшүнүү менен жетебиз деген терең ишенимдемин. Бул багытта биздин шаардык кеңештин депутаттары дагы ушул эл үчүн, журт үчүн кандай желтүү маанидеги токтом болобу, чечим болобу, күнү болобу, түнү болобу чыгарып бергенге даяр. Андан сырткары биз дагы сиздердин араңыздарда болуп, элдин ичинде болуп, жүгүңүздөрдү чогуу көтөргөнгө, кыйынчылыкты чогуу жеңгенге аракет кылабыз. Эң негизгиси аман болойлук. Бул кыйынчылык күндөрдү жеңип, жакшы күндөргө жетебиз деген терең ишенимдемин.
Жапар мырза, биздин студиябызга келип ошол маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билгизебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде биздин ошол жаңыдан кошулган көрүүчүлөр болсо, дал ушул берүүнү биздин YouTube баракчабыздан жана ошондой эле Facebook баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө аманчылык, тынччылык болсун. Кайрадан ошол экран аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.